Салам, сиз Накта подкаст угуп жатасыз. Бүгүн бизде конокто Кыргызстандын футбол легендасы, 7-номери менен Кыргызстандын курама командасындагы мыкты оюнчулардын бири Азамат Байматов бүгүн бизге футболдун сырларын ачып, кыргыз футболунун өнүктүрүүсүнө эмне керек экенин айтып берди. Силер менен Нурсейит Лабен жагымдуу угуу жана көрүүнү каалайбыз. Кайга жоголуп кеттиз? Ширделем. Күнү түнү топ тебесиң, үйгө кир болуп келесиң, ата-энеңден таяк жейсиң. Окууну бүтүргөндөн анан жанагындай диплом берген, кыргызский Роналдиньо депчи. Тилекке каршы Англия үчүн барбай калдым. Кыргызстан футболунда кандай акчалар бар, кандай зарплата бар? Шаарга келгенде мындай Нью-Йоркко биринчи жолу келгендей болуш керек да, мындай жаман сон тамак кылат экен тетя Лена там. Ошол убагында мен ошол эле айылда эле калып кетмекмин депчи. Азыр мен Ламборджиде айдап жүрөм депчи. Машыгуулар да болот дедиңиз көп. Анан жеке жашоого убакыт жок кылабы? Терезен көрүп эле, өзүң көрүп эле мен мотивациямын деп эле мисалы да. Могу кийип көрчү дедим да, кирсем аябай сонун келди, жакты дейт. Анда кала бер деп туруп өзүңкүн бер десе анкы жет экен. Келечек жакшылыкка ишенген адамдарда, мындай жакшы именно позитивке ишенген адамдарга да. Тот, кто верит. Ошолордун келечеги бар. Ассаламу алейкум, Азамат байке, кандайсыз? Ден соолугуңуз кандай? Валейкум ассалам, жакшы, рахмат. Кайга жоголуп кеттиз? Ширделем. Мен сизди сборныйда ойноп жүргөндө эсимде барсыз да. 7-номер кийип алып туруп, стадиондо отуруп туруп, Кыргызстан деп отурган, анан ошол убакыттан бери жок болуп кеттиңизби, Азамат байке? Эми футболдук карьерабызда деле эми жумуш, ар кандай жумуштарда деле өзгөрүүлөр болот. Келесиң, кетесиң. Биздин жумушта деле кесибибизде билесиңер, чет мамлекетке улам чыгып турабыз. Анан ошол акыркы жолу курама команда 19-жылы ойногом, пандемияга чейин. Анан кийин кичине перерыв алгам. Анткени чет мамлекетке кетип калып, ошол Малайзияда пандемия болуп калып, ошентип 2-3 жыл ошол жактарда жүргөм да. Ошон үчүн мындай айтканда, азыр эми быйылкы максатым кайрадан кайтуу курама командага. Январда 2024-жылы Кубок Азия болот Катарда. Ошого аябай ниетим бар, чоң ниетим бар, ошол ойногонго катышканга. Ошол буйруса ошого даярданам деп кайрадан Кыргызстанга келдим. Сизди буйруса ошондо кайра көрүп, кайра сизге буйруса ошондой максаттарым бар. Азыр ошол бир жумадан кийин КПЛ башталат. Азыр быйыл келип алга Бишкек командасы менен келишим түзүп бир сезонго деп. Анан июнда курама командабыз Кафа деген жаңы турнир болот. Ал жерде 8 команда катышат. Мына Орто Азиянын кубогу. Мындай айтканда, алардын арасында Россия кошулду. Анан күчтүү командалар бар: Узбекистан, Тажикистан, ошол. Кайсы мамлекетте өтөт бул турнир? 8 команда 2 группага бөлүнгөн. 4 команда Бишкекте ойнойт, 4 команда Ташкентте ойнойт. Ошондо биздин жеребьевка болгондон кийин Кыргызстан, анан ошол дагы 6 команда. Өзбекстан уже биз менен ойнобойт, анткени алар Ташкентте болот да. Биз менен ошол эле кайрадан эле Россия, ошол эле Тажикстан, Афганистан, Туркменистан, ошол командалар бардыгы азыр күчтүү командалар. Ошол оюндарда катышып калам деген ниетим бар буйруса. Эми буйруса сизди көрөйүк, сизди көптөн бери өзү элдин баары, анан мен өзүм катары айтсам, лично сизди эмеден жаттап калганда Кыргызстан сборныйына башка эч жактан мындай көрчү эмесмин, бирок Кыргызстанга келгенде кимди билесиң десе, Азамат Байматовду биринчи айткам, дайыма айтчым. Анткени 7-номер көтөрүп алып Азамат Байматов зачтадабы же нападающий деп сурап коюп жүрчү. Анан ошондо сиз азыр айтып кеттиз, алга мен келишим түздүңүз деп. Ага чейин канча команда алмаштырдыңыз өзү карьераңыз боюнча? Эми Кудайга шүгүр, мына бир жумадан кийин КПЛ башталса, 2023-жылы 19-чу профессионалдык деңгээлде баштап атам сезонумду. Ошол 19 жылдын ичинде бир 10 команда точно алмаштыргам. Анткени эми бул жерде өмүр бою, мисалы Кыргызстандан чыкпай өмүр бою Дордойдо же Абдышатада
же Алайда ойносо болот. Ушундай оюнчулар деле бар. Өмүр бою ойногондорчу. Бирок эми азыркы тенденция футболду алмаштырып, анан жакшы өсүш керек. Анан жаш кезимде мен 18 жашымда кеткем да, Прибалтикага кетип, Латвияга. Ошол жакта менин профессионалдык жолум бачылган да. Анан улам ошентип улантып, анан өсүш керек, дагы чет мамлекетте жашап көрүш керек, башка футболчулар кантип өсүп атат деп, ошолорго жакын болоюн деп, өзүнчө эле ошондой бул азыр философия болуп калган да. Ошон үчүн азыркы учурда деле ошондой. Мен бүт чет мамлекетте жашап келгеп 7 жыл жашагам, чет мамлекет 7 жылдын арасында кандай гана тажрыйбалуу болуп, ошолордун баардыгын азыр мына ачык айтканда ошо алгада жаш футболчуларга деле көрсөтүп, үйрөтүп, кандай тамак ошол тамактан баштап, машыктыруу, дисциплина бүт жагынан, потому что футболдо мындай мелочь жок дейт да биздечи. Ошон үчүн канчалык көп ойноюңөр келсе, ошончалык көбүрөөк силер беришиңер керек депчи. Ошон үчүн ошол жол менен бара жатам. Жакшы экен. Ошондо эң мыкты ойногон, оюн көрсөткөн кайсы сезондор болгон, кайсы командалар болгон сизде? Жакшы суроо. Өзүңөр айткандай, мына мен улуттук курама командада 2010-жылы дебют кылып 9 жыл ойноп келдим. Анан перерыв алганга чейин эң жакшы жылдар бул ошол как раз мына Кристинин 2014-жылы келип, 2015-жылы жакшы оюндар болгон, жакшы жыйынтыктар болгон. Австралиялар менен ошол Иорданиянын үйдө утуп, Тажикстанды утуп, ошол рейтингде дүйнө боюнча 100гө кирип, Азияда 15 мыкты командасына кирип, бул жакшы жыйынтык болгон. Это и клубный карьерамда деле ошол мен ал мезгилде мен Бахрейнден королевский клуб ошол Аль-Рифа деген команда болгон, ал жерде вице-чемпион болгом. Эң ошондой жакшы жылдар бул 2015-2016 болду да, ошол жылдарчы. Ошондо ошол убакта сизди көргөн турбайбыкпы, сборныйларда эң Эми ошол 2015-тен баштап 2019-га чейин ошол мына 4 жыл, даже 5 жыл, 2014-төн баштасак 5 жыл биз жакшы жыйынтыктарды көрсөттүк курама командада. Анан Азия кубогуна биринчи жолу алгачкы жолу чыктык, 2018-жылы чыктык. Анан ошондо деле биз Индияны утуп, мына Дөлөн Омурзак стадионунда мына кече жакшы оюн болду. Мына Казакстан Данияны утту 3-2 кече. Дания бул дүйнөлүк чемпионат миранын катышуусу да. Анан биз Казакстанды 2-0 утканбыз, жакшы оюн болгон. Ошол жылдары да, ошол 2016-жыл болгон, ошол Казакстанды 2-0 утканбыз, анан Туркменстанды утканбыз. Жакшы ийгиликтер болгон, аябай эле көп мындай бир ошондо прогресс болду да футболубуздачы. Мен ойлойм дагы эң бийик жетишкендиктер ушу алдыда ушу дагы кылат. Биз деле ишенебиз ошого. Сиз ошондо курама командага кирдиңиз, канча көп опытыңыз бар, бирок футболго өзүңүз кантип келгенсиз? Эми ар бир жаш балдарга окшоп эле двордо эле чоңойгонбуз баарыбыз. Мен Ош шаарында чоңойгом. Анан двордо ойноп, тобум бар эле ошо топ тебип эле, күнү түнү топ тебесиң, үйгө кир болуп келесиң, ата-энеңден таяк жейсиң. Ошол эле мындай биздин кичинекей кезибиз башкача болгон да, мындай асфальтта эле чоңоюп, двордо кылып, ошол эле жанагы орус бабулялар кыйкырат, тоңду жарат, ушундай эле мындай жыгыласың. Ар кандай окуялар болгон эми, бирок ошентип, алтын күндөр болгон. Улам анан мектепке барып, мектепте анан физкультурада жакшы өзүңдү көрсөтүп, анан футбол ойноп, анан мектептин курама командасына кирип, ал жерде жакшы ийгиликтер жетип, мен бүт мектеп билет эле мен футболчу экенмин. Анан мага окууну бүтүргөндө анан жанагындай диплом берген, кыргызский Роналдиньо депчи. Ошодон баштап анан Акбурага, ошо биринчи лигага, анан Алайга баргам. Алайга алмалы уже студент болгондон кийин уже контракттар болуп, жанагындай окуу жайыначы. Анан Алай командасына биз уже жакшы тыйын алат элек, ошол ал мезгилде бир 3000 сом алат элем. Анан ошолорду топтоп, анан өзүмдүн окуу жайымдын контрагын төлөйт элем. То есть стимул болчу да.
Анан дополнительно ошол стипендия болуп, ошол чөнтөгүндө кичине тыйын болуп, кичине тамак нары бери болуп, ошентип мотивация болгондо биз үчүнчү. Анан жаңы кийим алып, жаңы топ алып, бутс алып, ошентип улам эле ошо анан ден соолугунга байланыштуу анан жанагындай витаминизация алып, ошентип эле билбейм, ошентип кызыгып кеткенбиз. Өзү Айтор башында сиз өзү жашооңузга жеңилдикти алып келген үчүн машыгып жүрүп, анан уже эме болуп калган турбайбы байланыштуу? Эми баардыгында хобби болот. Любой, мне кажется, баардыгы жаш балдарына кыз болобу, айым болобу, бала болобу, кичинекейинде бир спортко хоббиси бар да. Бирөөсү скакалка ойнойт, бирөөсү топ ойнойт, волейбол ойнойт. Спорттун түрлөрү көп да. Анан ал мезгилде ошол биз топ ойночук. Баарыбыз эле топ ойночук, ошол топ ойноп, улам ошол мектепте топ болуп, соревнованиялар барып, уже конкуренция болуп, ошентип анан биринчи жолу Оштон Кара-Балтайга чейин барып, мындай футбол менен алектенип Бишкекти көрдүк. Биринчи жолу алгачкы ошол Бишкекти көрдүк. Футбол менен биринчи жолу ошо 16 жашымда мен жаш курама командасына чыгып биринчи жолу Кытайга барып келгем. Ошентип жер көрөсүң деп, ошентип кызыгып кеткенбиз баардыгыбызчы. Сиздики ошондо постепенно болгон турбайбы же бир мындай переломный моменттер бар го, көбүнчө окуялардачы бир заматта эле мен ошондо түшүндүм футболист болот экенин. Эми эле балким. Чын айтканда мен көп жолу айтчумун, жанагы менен мыкты оюнчулар болчу. Мына Аскаров Давран Ошточу бизден бир жаш чоңураак. Аскаров Давран, анан Вячеслав Слава деген фамилиясын Яцких беле ошондой, Алырчиков Денис деген ошондой таланттуу жаштар болгондо, бирок билбейм канчалык мындай аябай эле эрте эле мындай жылдыз болуп кетиштиби биз үчүн. Аскаров Давран Ошто мындай баардыгы билчү да, мындай аябай таланттуу бала эле. Анан уже 18 жашында курама командага чакырып, анан Бишкекте жашап, нары бери болуп эле. Анан биз болсо, мен жашоом башкачараак болгон, анткени баардык выпускниктер кетип калып, мен жалгыз калып калып, анан Власичев Владимир Анатольевич деген тренер көрүп калып меничи. Анан мен менен өзгөчө иштеп баштаган. Мен боюм узун болуп, анан бир талантым көрүп калганда, ошол өзүнүн командасына алып, ошо Акбара деген биринчи лига команда болчу. Ошол жерде экөөбүз мен менен аябай көп иштейт эле. Көп нерсени үйрөтөт эле, теоретический занятия кылып эле, ар кандай кылып эле. Ошентип бир жылда мен кичине өсүп, анан Алай командасына алып башкы машыктыруучу болуп, ошол жака биз 3 жаш баланын ошо арасында мен болчумун. Ошо үчөөбүздү алып, анан ошол жерде кадимкидей бат өсүп кеттим да. Ушуну сиздин окуяңыз эмеде болуп турбайбы? Роналдо да вроде Фергюсон беле, анын тренери, биринчи тренери салганда сизди. Эми бул жерде чыныгында ошондой да, бул жерде интуиция деген бар. Анан азыр айтып атпаймынбы, азыркы заманда жаш кезиңде аябай таланттуу болсоң, профессионалдык жашоодо ал талантың өчүп калышы мүмкүн, же болбосо эми ар кандай учурлар болгон да. Ошон үчүн айтыш кыйын да. Мындай мисалы биз деле канча ниетибиз болгон, биз деле кичинекей кезибизде. Мен деле Англияга кетем деген ниетим болчу. Мына Латвиядан келе Англияга кетип калышым керек эле, бирок мына бизге виза бербей коюп, анан Англияга ошону менен бара ала элекмин да. То есть балким ошол 19 жашында Англияга түшүп калганымда менде Blackpool деген командадан приглашение келген эле. Анан бизде жана 2010-жылы апрельский события болуп кетти го, окуяларчы. Ошодон кийин биздин посольство Великобритания Алматыда экен да. Ал жака паспортубузду таштап, анан кайра күтүп, 1 ай күтсөк, анан отказ келген да. Анан ошого тилекке каршы Англияга чейин барбай калдым. Балким ошону кээ бирде эстейм. 19 жашымда Англияга түшүп калсам, азыр балким Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед болобу. Эми бүт нерсе мына африканистерди алсаңар, кандай татаал жашоодон чоңоюшкан, эч кандай мүмкүнчүлүктөрү жок футболгочу мындай. Бирок ошентип аракеттенип, анан өзүңөр билгендей мына африканистер, жанагы марокканистер мына Францияга жакын болуп, жана колонизация болуп, тили бир да. Анан ошентип эптеп Францияга жетип, Франциядан ошол 4-лигадан баштагандар бар, 5-лигадан баштаган, ошентип анан 1-лига чейин жетип, Лига 1ге жетип, анан ошентип анан трансфер кылып Англияга чейин жетип калгандар бар да. Ар бир африканистин оюнчунун өзүнүн историясы бар да, тарыхы бар да, кантип өткөнүчү.
анын кинолору анча тартылат ушундай себебинен. Мына Садио Мане деген кандай сенегалдык оюнчу бар. Ошонун тарыхы дагы эле өзүнүн деревнясына жардам берип жүрөт, үй куруп. Эми ар кандай учурлар бар. Азыр сиз футболду көп түшүнгөн адамсыз да, азыр биздин жаштар барбы за границей? Ооба, бизде мына ошол айтып атпаймынбы, экөөбүз айткан сөзүбүз мына 2015-тен баштап, 2014-төн баштап, мына Кристинин келгенден баштап 2019-га чейин, мына Азияга чейин включительно 5 жылдын ичинде футболубуз аябай эле чоңойду. Анан 2019-жылы жаңы президенттер келди федерацияда, ошол кадимкиде мына Медер Абдыкалыкович Сыдыков деген келип азыр аябай иштеп атат. Анан азыр ошол мына футбол менен кызыккан, билген, жоопкерчилиги менен жанагы тажрыйбасы менен келген инсандар отуруп, азыр мына жаш курама командаларыбыз мына чемпионат Азияга жакында Ташкентте өттү. Ошол жерде 20 жашка чейин курама командабыз биринчи жолу ойношту. Анан азыр курама командабыз Индияда регулярно мына бир жылда 5 жолу дата FIFA деп коет. 5 жолу курама команда чогулушу мүмкүн да. Ар сайын ошол бир 2 оюн болсо, ошондо жылында бир 10 оюн ойношот да. Мына ошол Роналдо, Месси дүйнө боюнча. Азыр бизде эле ошондой болуп калдык, стабильно болуп ойноп калдык да. Мурда андай эмес эле да. Мурда менин кезимде мына мен жылында бир оюн ойнойт элек. Жылында бир оюн элестетик эле. Анан азыр жылында 10 оюн ойноп атабыз. Кыргызстан курама командасы. Вот разницасы да. Вот 2012-жылда алыс деле эмес, 2013-12 жылы эсимде бар, бир эле оюн ойногонбуз. Казакстан менен Алматыда ойногонбуз. Болду да, ошентип. Азыр жылына 10 оюн ойноп атабыз. Ошого Кудайга шүгүр, ошо өсүп атабыз дегендей. Бул курама команда эле. Андан тышкары айымдарыбыз деле ойноп атат регулярно. Жаштарыбыз ойноп атат. Анткени көңүл курама команда эмес, академия буруш керек, юношеский футболго буруш керек. Ошон үчүн бул жерде эми мамлекетибиз деле кызыгып калды. Мына Садыр Нуркожоевич келип, өзү футболдорго катышып, оюндарга келип, анан ошол Камчы Кадышаевич деле катышып, мына быйыл жогорку лигада Мурас Юнайтед деген Жалал-Абадтан команда чыкты, жаңы команда. КПЛда азыр 10 команда стабилдүү ойноп атат 2 жылдан бери. Мурда 6 команда болгон окуялар болгон. 6 команда, 8 команда ошондой болгон. Азыр стабильно 10 команда ойноп атат. Аябай кызыктуу болуп атат КПЛда, мындай конкуренция болуп, в общем, ошон үчүн баардыгыбыз мына күтүп атабыз. Бир жумадан кийин башталат дагы бир кубогубуз, трофейге дагы бир ат салабыз дагы. Мен мурун өзүм жаш кезимде футбол менен машыкчумун да. Анан чоңдордун ойногонун көргөн барчумун, Дордойго катышчумун. Дордойдун чоңдору ойногондо барып отуруп стадиондо отурчу адамдар көп эмес болчу да, стадиондочу. Мындай 20 адам отурат балким. Азыр стадиондо адамдар чогулабы? Албетте, сиз туура айттыңыз. Мына 2000 ошол айтып атпаймынбы, мен жаш кезимде Дордойдо ойноп жүргөндө адам аз келчү. Анткени кызыксыз оюндар болчу да. Ал мезгилде биз Абдышата менен эле эки эле команда ошол чемпионствого бороться өтө берчүк, эки эле команда да. Калгандары мындай эле да, ушундай болчу. Азыр андай эмес. Азыр баарында өзү. Азыр Дордой акыркы чемпионатта 4-орунда бүтүрүштү. Ким биринчи алды? Биринчи Абдышата болду. Экинчиси Алай болду, үчүнчү Алга болду. Ошентип 10 команда. Аябай кызыктуу болду мурда жылы. Быйыл деле кызыктуу болот деп ойлойбуз. Анткени орусча айткандай мындай проходной оюндар жок да. Бардык оюндар мыкты жагынан даярданып, мыкты жагынан оюнду жогорку деңгээлде көрсөтүш керек болуп калды. Ошон үчүн азыр ар бир оюнга чыныгында мына Дордойдун оюну алган оюнда мына бүт толот стадион, мындай толуп калат, 1000 адамга чейин келет. Жалал-Абадта деле, Кочкор Ата деле, Алайда, мына Ошто 5000ге чейин адамдар келет. Азыр чыныгында баардыгы кызыгып калышты футболгочу. Анан улуттук курама команда албетте 10.000-15.000 адамдар келет. Ошон үчүн чоң болсо андан да көп адам келмек го дейм. Эми буюрса, баардыгыбыз ошону эле күтүп жатабыз, жаңы стадионубуз болуп калса экен деп. Анан бирок кандай кыйынчылыктар болбосо деле мына биздин жетекчилер, ошол федерацияда иштеген жетекчилер азыр аракет кылышат, көрүнүп эле турат. Бүт мына айтып атпаймынбы, жана эле айткан сөздөрүм
курама команда ар бир дата FIFA ойноп атышат да. Мына азыр мартта, анан июньдө болот, анан октябрда болот. Сентябрда, октябрь, ноябрда. То есть 5 жолу чогулат дүйнө боюнча. Ошол 5 жолу чогулганда минимум 2 ойун ойнойт да. Ошондо 5 жолу чогулганда 10 ойун болот да. То есть айтып атпаймынбы, бул деген эми каражат жагынан затрат көп, анан бул жерде курама команда эмес, команда курама, негизи курама командаларыбыз көп. Мындай жаштарын алсак 16 жаш бар, 19 жаш бар. Анан олимпийский сборный бар, айымдардык бар, бир 5-6 курама команда бар да. Ар бирине сбор өткөзүш керек, жатаканаларын бериш керек, витаминизациясын бериш керек, чет мамлекетке чыгарыш керек. Бунун баардыгы каражат да. Ошон үчүн бул жерде мамлекеттен аябай жакшы колдоо керек да. Ошон үчүн бул биз эле эмес, бул бүт дүйнөдө ошондой. То есть обязательно мамлекет колдоп, жанагындай проекттерине жардам берип, ошенткенде анан баардыгыбыз чогуу өсүшүбүз керек да. Вот ошол. Сиз каражатты айтып кеттиңиз. Мага кызыктуу аябай. Футболдо кандай акча, Кыргызстан футболунда кандай акчалар бар, кандай зарплата бар? Эми жана сизге айткандай, мына мен биринчи кадамдарын баштаганда ошол 3000 сомдон эле алат элек. Андан кийин ошол өзүңөр билгендей азыр бүт нерсе кымбаттап атат, өзүңөр билесиңер, бүт нерсе кымбаттагандан анан бирок жакшы мындай каражат жагынан деле айлыктар деле көтөрүлүп атат. Кыргызстанда бир мына минимально бир 30 миңден башталат, 30 миң, 40 миң, ошентип 100гө чейин барат. Эми бул оюнчунун жана клубтун деңгээлине байланыштуу да. Ошон үчүн бирок курама командада ойногон жигиттерибиз, мына чет мамлекетте ойногондор, алар албетте көбүрөөк алат. Алар ошол $2000 баштап ошо бир $10,000 чейин тапкандар бар. Ошон үчүн бул жерде эч нерсе жагандай мына именно мына болсо мынча алат, мына болсо деп билбейбиз, бирок приблизительно билебиз да баардыгыбызчы. Ошон үчүн бул деген мындай нерселерди айтыш керек. Анткени Кыргызстанда азыр мен угуп аткан мисалы жаш жигиттер, мисалы футболдун да ата-энелер деле бар да, футболдо толк жок дегендерчи мисал бар да. Бирок балада талант болуп, баланын кызыкчылыгы болуп, ар кандай болсо, мына мен мисалы футбол менен окууну бүтүрдүм, анан чет мамлекеттерди көрдүм. Мен 70ке жакын мамлекеттерге барып келгем футбол менен элечи. Анан Азиянын бүт мамлекеттерине барып келди окшойт, мисалы. Анан Европада көп жашагам. Анан ошого байланыштуу футбол менин жашоом, футболду мен сүйөм, бул менин жумушум. Анан футбол менен көп нерсени көрүп, билип, анан бул жактан чыгып деле футбол менен жашайм да. Ошон үчүн бул футбол баардыгына зыян келтирбейт да, спортта. Анан бирок калоом ошол жаштар келип атат, бирок ал окуусун деле таштабай окуусун, жакшы окуш керек. Англис чет мамлекетте жашайм, ойнойм дегендерге англис тил жатташ керек. Бул албетте керектүү нерсе. Ошон үчүн тил билиш керек. Тил билсең, анан билимиң жогорку деңгээлде болсо өзүңө жакшы да. Оңойраак болот. Оңойраак болот. Азыр сиз жакшы сунуш айтып келдиңиз, анткени мен да өз жаш кезимде ойноп жүргөндө ата-энелерим айтчу эле, сен футболдон эмне кыласың, каякта жана 5000 сомго топ терип чуркап ойноп жүрөсүң, Кыргызстан лигасында пайдасы жок деп айтканда, эгер сен футболист болуп калсаң Кыргызстан лигасында ойнойсуң депчи, мындай кандайсы айтканда Кыргызстан лигасын жаман түшүрүп салчу да, эчтеке толук жок да. Бирок сиз азыр айттыңыз 30 миң бул азыр жакшы акча да. 30 миң башкаларга салыштырмалуу караганда 30 миң средний заработок деп койсо болот да. Ошондо азыр развитие кандай темпте кетип баратат? Ошо темп аябай интересно болуп атат да. Канчалык бат биз Европадай болуп алабыз балким? Эми бул жерде албетте айтып атпаймынбы, жанагы эле мамлекеттин колдоосу менен да биз бир системага өтүшүбүз керек. Бул жогорку деңгээлде, ошо мамлекеттик деңгээлде, мисалы азыр быйыл болсо мына мектептерге футбол физкультурадан футбол сабагын өткөзөбүз деген долбоор ачылып атат. Анан мисалы Европада ошондой да, ар бир при мектептерде ошол именно футбол секциялар бар да. Ошол футболдун именно мектепке бардың, ошол секцияга катышсаң, уже агайларың билет да, моодо таланты бар, моодо жок деп туруп, анан ошолор уже академияга жөнөтөт.
Анан академияларда ошол футболго кызыккандар жанагындай чоң фирмалар, спонсорлор болушат. Анан аларда өзүнүн ошондой бир бөлүмү бар, спонсорский поддержка спорту депчи. Анан ошол жерде анан бесплатно обучение деген бар, ошо жатаканалар менен бар. Ошентип арасынан ошол бир Месси же Роналдо чыгат мүмкүн да, ошондой эле Европада. Анан бизде деле ошол мезгилге келгенде гана, ошондо гана бизде мындай бат темп менен өсө турган күндөр келип калар да. Анткени бизде чын айтканда мына Кыргызстан боюнча мына Абдышата менен Дордой эле эки эле клубдун, частный клубтарда ошолордун эле академиясы бар да. Академияда мисалы жатаканалар менен, тамак ашы менен, там мектепке барып келгенине, мамлекеттик командаларда мисалы муниципальный клубтарда мына Алга, Алай, там Кара Балта, аларда академиялар жок. Мисал келтирели. Мына Чүй область алалы, азыр Бишкектебиз, мына Чүй область мисалы Көлдө дейли. Бир Месси чыгып атат деңиз, мисалы Месси. Аны алып келиш керек да турат, мисалы Бишкекке. Кайерге жаткызабыз аны? Кайерде тамагын беребиз? Ата-энесине кайерде окуйт деп айтабыз? Көрдүңүз кандай суроолор болот. Ошон үчүн мен оюмча ошол мына азыр мына улам футбол сабагы деп мектептерге киргиздирип атышат. Анан улам ошол на мамлекеттик деңгээлде бир академияларды ачыш керек да. Мына именно Кыргызстанда да. Именно мына мисалы азыр Бишкекте болот. Кыргызстан боюнча там югта, түштүктө болобу, түндүктө айырмасы жок, көлдө болобу, каерде ошо анткени ошол эле мисалы кетирсек, ата-энеге түшүндүрүп атканда ал мисалы ошондой ситуациялар деле болгон да. Бул азыркы Ысык көлдөн там Ош жакта деле толтурандай айылдар көп, там Ноокат, Кызыл Кыя, Баткенге чейин барсак делечи нарын болобу, талас айырмасы жок. Анан таланттуу жигит мисалы, мындай жана мен айтып атпаймынбы, двордо чоңойдум депчи. Ал деле мисалы ошо айылда ойнойт да, айылда басиком ойноп жүрөт, топ тебип, бирок таланты бар дейли. Бирок андан тышкары ал футболду бош убактында ойноп атат. Андан тышкары бул малын багат, турабы? Там сүт нары бери болуп, үй жардам берет ата-энесине. Бирок бул бала мындай таланты болсо, шаарга алып келиш үчүн ата-энесине ошо айтып атпаймынбы? Же тыйын бериш керек, же болбосо жоопкерчиликти алыш керек. То есть алар баласына жардамчысы кетип атпайбы? Ошон үчүн башка жагынан жардам берип туруш керек да. Ошон үчүн бул жерде ошондой мисалдарды биз ишке ашырсак, ошондо гана бизде бүт Кыргызстаныбыз боюнча тенденциясы өсөт да. Бизге ошондой живой пример керек да. Мисалы ошол эле, мисалы Байматов болобу, Кичин болобу, Землянухин болобу, ошол мал кайтартып аткан жерден алып келдик депчи. Мисалы да. Ошондой айтып атпайбы, жана Африка жөнүндө айтып атпайбызбы? Африкада ушундайлар болгон да. Жана Бразилияда болгон канча, жана Роналдо деле баягы эште шыпырып жүрүп, жанагындай. Эми ошондой нерселер, ошондой историялар менен Европа өсүп баштады да. Жөнөкөй адам ушундай деңгээлге көтөрүлөт. Ошон үчүн дворник миллионер болобу деген мындай. Эми гезитчилер деле, журналисттер деле ар кандай статьялар кылышы мүмкүн да. Эми мал багып жүргөн азыр там Lamborghini айдап жүрөт Европада деген да. То есть биз ошондой историяларга ишенебиз, көргүбүз келет да. Мындай биз үчүн максат да, мындай кыял да. Ошон үчүн чтобы сиздин сурооңузга жооп берген, качан өсөбүз деген, качан ошондой историялар болуп, ар бир шаарыбызда ошол мамлекетке же федерацияга караган академиялар болуп, жатаканалар менен там ал бала ошол эле шаарга келгенде мындай Нью-Йоркко биринчи жолу келгендей болуш керек да, мындай жаман сон тамак кылат экен тетя Лена, там бул жерде машыктыруучу сонун экен деп, дисциплина, то есть витаминизация деп. То есть ошол бала футболдон башка эч нерсени ойлобош керек да. Апасына апа жагып атат, ата жагып атат депчи. Ошондо гана мен ошондой күндөргө ишенем, буюрса. Ошол күндөр келет деп ойлойм. Анткени ошол бала анан сага ыраазычылыгын айтат, билдирет. Ошол убагында мен ошол эле айылда эле калып кетмекмин депчи. Азыр мен Lamborghini айдап жүрөм депчи. Өзү сиз айтып кетсиз, жакшы көп ушундай примерлер көрсөтсө болот экен депчи. Анан
сизге кызыктуу болуп атат да. Сиз ошондой примерлерди көрдүңүзбү өзүңүз? Канча айландыңыз да, балким бир айылдан ушундай жаштарды көрүп калгансыз, бирок жардам бере албайсыз же балким бирөөлөргө жардам бергенсиз. Ошондой окуялар болдубу сизде? Мына 2015 жылы, мен Аскар Салымбековдун жанагы эмгек партиясы боюнча, партиялар боюнча выборлор болгондочу, анан именно түштүк жагынан ошол Ош шаарында мен 2-3 мектептерди жакшы билет элем. Өзүм чоңойгон мектеп, анан айылдагылар дагы Кыргыз Ата деген ошол Ноокатта мектеп болчу, анан Каракулжага барып, анан Кызылкыяга барып, анан ошо Арабанга барып, ошондой барып, айланып келгем да. Чыныгында арасына чыккан 1-2 балдар бар экен, таланттуу, бирок алар менен иштеш керек. 1-2 жыл эмес, 4-5 жыл. Бул жерде деле риск деген бар да эми. 4-5 жыл анан шаарда жашап, өсүп, көнөбү, көнбөйбү, психологиясы кандай болот, чыдайбы, чыдабайбы деп ушундай ар кандай ситуациялар бар да. Анткени Европада психологдор көп иштешет да. Мындай кичинекей кезинен баштап ушу психологдор иштейт. Ар бир командада психолог бар. Сүйлөшүп, кандай ошентип мына экоозго окшоп эркин сүйлөшүп отурушат 1 саатчы. Бизде жок психолог. Бизде жок. Эми психолог жок деп айта албайм, эми командаларда жок да. Кээбиркилерде жок, кээбиркилерде бар. Эми кээбиркилер барат, индивидуально барышат. Кээбиркилер эми айтып атпаймынбы, мына Европа жөнүндө көп сүйлөп атабыз, ошо Европада бар командалар да, прям мындай каражаттындай айлыгы менен психологдор командаларда бар. Анда ошон үчүн бул жерде көз карашың ар кандай да, анан көрүп келип, анан агайлары деле айтып, мына бала өсөт, мына бала өсөт деп, бирок гарантия жок да, өсөбү, өспөбү. Бирок айтып атпаймынбы, ошон үчүн ошол риск гарантияны алыш үчүн сенде ошол академияң даяр болсо, мисалы 2020 канча 3-жылбы, бир ошондо система, мамлекеттик система болсо, мына Европадай там 2030 жылга дейли бир академияны кургула деп, бир 50 кишиге депчи. Ошол академияны толтуруш керек да. Ошондо гана ар жерден ошол толтуруп, ошол жерде анан мамлекеттик деңгээлде ошолор питаниясы, айлыктары полностью мамлекет төлөп берсе, при поддержке Федерации футбола болгондо, анан ошол 4-5 жылдын ичинде 30 кишинен 4-5 точно чыгат. Мындай улуттук курама команда кандидат болуп, мисалы молодежный. Калгандары мисалы Кыргызстан футболун өнүктүрөт. Калгандары мисалы ошол деңгээлге жетпей калса, бул деле эч нерсе эмес, бирок эмне жанагы билим алышат, окушат да. 5 жылдын ичинде алар чоңоюшот, жанагы адам катары өсөт. Ан болбой калса анан кетишет мисалы. Бирок уже жашоосу өзгөрүлөт, жакшы жакы өзгөрүлөт. Алардын ордуна дагы ошол жаштар келет. Ошентип жылдан жылга санап көрүңүз. Жылында 30 бала дейли, ошол бир эле регион болуп атат. Бир область дейли, ошол түздүк менен түштүктөн бирден академия кылып болчу. Вот, ошентип ошол система иштеп баштаганда, анан жылынан биз жакшы оюнчуларды көрүп калабыз. Ошон үчүн азыр андай рискке эч ким барбайт да, эми өзүнүн каражатына, өзүнө жайгаштырып, үйүнө жайгаштырып, анан тамагын берип, анан ата-энесине эми суроолор көп да болот да. Ошон үчүн бул жерде айтып атпаймынбы, система керек да. Ал системаны, проектти ошол мамлекеттик деңгээлде жасаш керек. Сиз ошол системаны жакшы айтып бердиңиз, жакшы мындай кызыгып кеттим да, ушундай кылса болот турбайбы, Кыргызстанда да бир балким Месси, Роналдо пайда болот дегендейчи. Балким сиз ошол адам болосуз. Ойлоруңуз келди беле? Эми мен чыныгында мен да көп проекттер жазам, мен дагычы. Мына пандемияда Малайзияда көп проект жазгам. Клубный футбол боюнча кантип көтөрдүм. Мен клубный футболго кызыгам. Бир клубду ошол колго алып, карап, өстүрүп мындай. Эми айтып атпаймынбы, жашоодо эң негизгиси бул мотивация керек да. Мотивация керек. Ар бир кесипте мотивация керек. Мотивацияң жок болсо, анда билбейм, анда кантип жооп беришин да билбейм. Ошон үчүн менин оюмча ошол ар бир инсанга мотивация бериш керек да. Мотивация деген бул мисалы клубка келдиңби, мына клубтун баштадың, юношеский футбол, чоң футбол кылгандан аларга мотивация коюш керек. Силердин мотивацияңар бул курама команда деп. Курама командага жеткенден кийин силерге чет мамлекетке мүмкүнчүлүгүңөр бар кеткени.
силер клубтан сразу кетиш кыйын. Курама команда бул клуб номер 1 да, команда номер 1 любой футболисттики. Мен деле Антон, Кичин, любой ошол биринчи клубтан курамага келдик, курамадан чемпиондукка чыктык. То есть трамплин да, ушундай айтканда. Ошол жерге жетки мисалы мен ошондой максат коймокмун да балдаргачы. Ар бир мисалы 15 жашта болобу, 30 жашта болобу айырмасы жок. Курама командалар жана сизге айткандай бир 5 команда да бар. Ошол U16, U19 ошолордун баардыгын өткөндөр чыныгында жакшы жашоого келсе болот да. Мындай азыркы мындай ата-энесине жардам берип, ошол анан өзүнүн жашоосун жакшы улантып, анан ошондо гана уже футболго чет мамлекетте жашап калып, тажрыйбалуу болуп, анан футболго жардам берсе болот да, өзүчү ошо тажрыйбасы менен бөлүшүп. Ошон үчүн бул жерде проекттер, ал даяр проекттер бар менде, бирок ошол убакта келет. Азыркы учурда мен футбол ойногум келет, анткени айтып атпаймынбы, мына 19-жыл баштап атат, дагы 20-21 болуп канчалык ден соолугум берсе, Алла таалам ошончолук ойногум келет. Анткени мен рахат алам полега, футболдук аянтка чыккандачы. Рахат алам, ойногум келет, мындай удовольствие алам да, мындай даже машыкканда деле удовольствие алам. Машыгып бүткөндөн кийин дагы жанагы терапия, процедураларым аябай көп. Азыр деле процедурадан келип атам. Өзүм кылам процедураны, үйдө кылам, ар кандай учурларым бар. Вот 20 ошол 7 жыл жашап ар кандай аппараттарды алатчумун, жана спорт жагынанчы ошо восстановительный. Анткени жылдан жылга анан с возрастом мышцаларды жакшы караш керек, өзүң ден соолугуңду жакшы караш керек, чтобы жаракаттардан алыс болуш үчүнчү, мышечный травмалардан. Ошолордун баардыгын ошо азыркы жаштарга үйрөтүп, көрсөтүп, ошон үчүн мен чыныгында биздин убагында мен жаш кезим мага эч ким үйрөткөн эмес да. Бирок мындай бирок ал мезгилде чын көп чет мамлекетте ойногондор аз болчу да. Өзлөрү да билбейт эле. Анан мына Кристинин келип, анан буга чейин Дворенков келип, анан Завиш ошондой Сербия, Россиядан тренерлер келип бизге мындай жаңы философияларды үйрөтүп башташты. Анан өзүң уже чет мамлекетке баргандан кийин өзүң көп нерсени көрүп, башкалардан үйрөнүп баштадым мен. Ошо бразилец, сербтер менен жашадым, ар кандай футбольный мамлекеттен келгендер мененчи. Ошолордон көп үйрөнчүм. Дайыма ошо блокнотум бар, ошол жазычум, жана процедура, тренировка, анан маркетингке кызыгып, ошентип кызыккан нерсени жаза берем. Азыр 100% айтсам, мен футбол 100% ошо футбол менен эле связанный жашоомчу. Ошон үчүн кызыктуу нерсе да. Биз аябай сиз процедураларды айтып кетсиз, анан ага чейин көп машыгыш керек деп айтып кетсиз, анткени айттыңыз, бизде мелочь деген жок дедиңиз. Ар кайсы мелочь бизге маанилүү экен. Ошондо футболист болуш үчүн кандай процедуралар бар? Сиз өзүңүз футболист катары айтып кетиңизчи, эмне кыласыз, кандай тренировкалар, кандай процедуралар, эмне болуш керек? Эми профессионалдык деңгээлде мына азыркы мына алга команданы алсак, башка мына талант деген команда бар. Уже 16 жаштан баштап бар да, оюнчуларчы. 16 жаштан баштап мына профессионалдык контракт келишим түзгөндөн кийин болду. Ал жерде жашсыңбы, жаш эмессиңби карабайт. Болду, профессионалдык контракт бар. Значит, сен профессионалсың уже. Всё. Это жумуш. Бул зарплатный ведомость. Анан баардыгына окшош эле тренировка, нагрузочный болот да. Жогорку деңгээлде мына КПЛдын уровеньде машыктыруулар өтөт. Ошол машыктыруу максимально болгондо, ошо сборлорду өткөндө, албетте мышцаларың чарчайт. Туурабы? Мышца мындай жөнөкөй адам эле мына күнү түнү ишке барып келип туруп, анан баняга барат, туурабы? Мына баняга барышат, массаж алышат, ошондой да. Бизде эле ошондой эле. Бизде командада 2 массажист бар. Мен өзүм массажистим бар. Үйгө келип кетет, 3 саат иштейбиз. Анан бул бирим. Массаж обязательно керек, что мышцаларды чарчайт, ошолорду восстановить этиш керек. Экинчиси мен жаккан нерсе бул ультразвук деп коет. Жанагы ар кандай майстар менен ысытып, то гель менен, то мазь менен, ошентип ультразвук менен иштейсиң. Бул деген канды чуркатат. Бул экинчи нерсе. Анан азыркы заманбап технологиялар комплекс деген миостимуляторлор бар. Бул электроиды.
электроид ошолорду жабыштырып мышцаларыңы, эми бүт нерсе бул жерде связка мышцалар менен связанный да. Вот, андан тышкары мына азыр келген бул криотерапия деп коет. Бул жанагындай бочкага суу толтуруп, муз саласың, музда отурасың. Бул мына бүгүн нагрузочный день болду менде. Ысыкта аябай жакшы кылды, бирок уже психологически билесиң да криотерапия болот. Бул жакшы нерсе. Бул восстановление. Азыр алдыңарда мындай жеңил отурам да, буттарымчы жеңил отурат. Бул 4. Андан тышкары капельницалар бар. Мындай спортивный капельница бар, восстановляющий ушу в целом организмди карайт. Так. Ошол основнойлор ошолор. Основной ошол муз, анан ошол массаж, анан ошол жанагындай массажный норматек деп коет бизде. Норматек деген бул болсо жанагы штаны окшогон кийесиң, надувной массаж деп коет. Ошону лимфодренаж деп коет. Ал деле ошону кийип алып туруп уже эс алып, уже кино көрүп, же сериал көрүп, же китеп окуп отурасың. Сиз азыр аябай көп терапияларды айтып кеттиңиз, аябай көп машыгуулар да болот дедиңиз көп. Анан жеке жашоого убакыт жок калабы? Ушунтип эле. Эми чыныгында примерно ошондой. Мисалы мен выходной күнү эле мына баардыгына окшоп эле мына бир жумада бир выходной болобу мисалы. Ошол күнү мен үй бүлөм менен, балам менен, ошол жакындарым менен чогулум. Ошол выходной магачы. Андан тышкары чыныгында убактың мындайда убактың болсо деле эс алгың келет да, чачайсың да. Эртең менен турам, ошол кофе жасап, нары бери тренировкага даярданасың. Тренировкага 1 саат эрте келесиң, даярданасың. Полностью биздин даярданганыбыз деле кадимкидей кыздар мейкап кылгандай эле, только биз жанагы разминка кылабыз, резинкалар менен иштейбиз, анан жанагы роллер менен иштейбиз. Анан чойнабыз, ушундай да 1,5 сааттык убакыт кетет да, ушундай музыка угуп, ушундай да процесс да. Анан тренировка 1,5 саат, 2 саат болот. Кадимкидей высокий нагрузка да, 1000 калорияга чейин ушундай кетет. Андан тышкары чыгасың, жуунуп, таранып, анан кийин барып тамактанасың. Туура тамактаныш керек. Тамактангандан кийин уже чарчап уйкуң келет мисалы. Бирок ошол жерде деле ошол сила волаңды включать этип туруп процедураларын жасашың керек. Процедураларың деле менин процедураларым 4-5 саатка чейин чогулуп кетет. 1 саат буну мындай кылгандан кийин ошодон кийин кайра кичине эс аласың. Чарчайсың да, барып туруп эшикке көбүнчө мына кофе ичкенди чыгып кетем. Эшикке чыгып, ошол жаңылыктарды окуп, же болбосо ошондой өзүм менен өзүм жүрө берем. Анан чыныгында ошол мына азыр бул убакытта кичине эс алышым керек, бирок силерге келдим. Силерге рахмат чакырганыңарга. Анан ошентип эле анан убакыт өтүп кетет. Анан кээбирки досторубуз деле уже түшүнүп калган, ата-энебиз деле түшүнүп калган. Ошол анан только выходной күнү анан ошол эс алып туруп, анан тренировка жок күнү, ошол процедуралар жок күнү анан уже жакындарың менен болсун. Сизди угуп туруп бир четинен ойлоп койдум. Футбол балки мага жашасаң ушуга даяр эмесиң деп, футболду алып койгонму деп менден, анткени мен чын айткан мындай чыдабайт болчумун. Анткени бул аябай эле убакыттын, бирок чыныгында көбү чыдабайт. Ошон үчүн көбү эрте эле футбол карьерасын бүтүрөт 30 жашка чейин. Кыргызстанда тем более 30 жашка чейин эле көбү бүтүрүп салган. Анан ошол университетти бүтүрүп эле анан жанагы иштерди табап эле ошо уже футбол хобби болуп калган мисалы да. Эми мен жанагыларды айтып атам да, ошол өзүмө окшогондай жумушун жакшы көрүп, ошол только футбол деген адамдар чыныгында ошентип жашайт да. Мен ошондой адамдарды билем. Мисалы Криштиану Роналдо мисалы ошентип жашайт да, күнү түнү футбол деп элет. Анан Кыргызстанда деле мына Мирлан Мурзаев деген досум бар, ошол ал деле ошондой терапияларга эми биз деле жаш эмеспиз да, биз деле 30тан ашканбыз да баардыгыбызча. 30тан кийин уже мышцаларың мурдакыдай эмес, ошон үчүн жакшыраак көңүрөөк. Мурда мисалы терапияң деле кереги жок эле мурдачы. Өзү менен өзү эле алдың болду. Азыр эми жоопкерчилик бар, анан чыныгында жаштарга биз азыр пример болуп калганбыз. Биздин азыр мына соц тармактарда деле баардыгы мисалы мен соц тармагында мисалы бүт жаштар мен футбол менен алектенгендер мени карап турат, эмне кылып атат экен, кандай кылат экен, кантип маштырат, кандай процедура кылат, мындай кызыккандар көп.
мисалы да. Ошон үчүн эми айтып атпаймынбы, бул менин кесибим, ошон үчүн канчалык көп убактыңды, көп мындай энергияңды берсең, ошончалык аласың да. Сиз ушу Роналду, азыр биз ушу пикирлерибизди айтып сүйлөшүп атканда көп Роналду эмес жөнүндө айттык да. Анан сиз дагы бир соц тармактардан бир эки жерден көрүп калгам да, мен Роналдодаймын деп сиз өзүңүздү салыштырасыз да, кээки учурлардачы. Ошол салыштырганыңыз кандай максат алат? Анан бизге деле өзү башында сизди Роналдуга салыштырчык да, анткени 7 номер кийип алып туруп, анан защитада турганыңызда ошону түшүнүкчү эмесмин да менчи башындачы, футболго кызыкканда. Сиз ошондо нападающийсизби же защитниктсизби, эмнеге 7 номер защитада турасыз? Эми 7 мисалы Роналдодон баштасак, Роналдо эми менин эле эмес, көбүнүн кумири. Мен прям кумиримди айта албайм, бирок мисалы Месси менен салыштырсак, мына акыркы жылдары мен Мессини деле аябай урматтап калдым мисалы. Анткени Месси эми кичинекей кезинен баштап вундеркинг болчу да, кичинекей кезинен баштап эле уже Месси болчу да. А Роналдо чыныгында мына футбол дүйнөсүндө баардык футболчуларга көрсөттү да, мындай эмгек менен да, эмгек менен мындай 24 саат футбол деп элечи, түшүндө деле футбол деп ушундай болуп калганда, азыркы учурга чейин кече 2 гол киргизди, 3 күн мурун дагы 2 гол киргизди. Мына тарыхта мына Португалияда мына курама командада элестетиңиз канча болду, уже 198 oyun ойноптур курама командага. Ошонун арасынан 118 гол киргизген. Бул дүйнө боюнча мындай жок эч кимде. Эстесиңиз, уже 200 oyun ойноп койду курама командага 20 жылда. Бизде ашып кетсе 50 oyun да, мисалы бизде Харченко деген аз 53 oyun, 4 эсепте, 4 жолу эсеп. Анкы уже ошондой рекордтор коюп атат. Это благодаря вот эмгеги үчүн да. Канчалык көрүңүз, эмгек кылдыбы, жаракаттардан алыс болуп жүрөт да. Ал деле вообще бүт заманбап технологияда процедура жасайт ал. Бүтүн жасайт. Анан ошон үчүн өзү менен айтып атпайм, өзүнө мотивация коет да алчы. Ага мотивация кереги жок да, ал өзү мотивация да. Терезен көрүп эле, өзүң көрүп эле мен мотивациямын деп эле мисалы да. Анын мотивациясы ошол. 40 жашка чейин ойнойм, 45 чейин ойнойм, ушунтип бала менен ойнойм деп өзүнө коюш керек да, айтып атпайм, жана эле айтып кеттим, ар бирибизге бизге мотивация керек да. А мен болсо курама командада 4-номер менен баштагам, 2010-жылы баштагам. Анан ийгиле билбейм, анан Кристинен келгенче 2014-жылы келдим, 4 жыл ойноп, анан эч эле ийгиликтерге жетпейбиз, эч эле мындай жакшы жыйынтыктарга жетпейбиз. Анан Дордойдо деле мен 8-чи ошол маалында 8-чи болдум, 9-чу болдум, 10-чу да болгом. Ар кандай мен жарым коргоочу болчумун да мурдачы. Анан Кристинен келип ошол коргоочу кылып койгон. Анан Кыргызстандын 2014-жылы келгенче мен Дордойдо 9-чу номер болчумун. 2012-жылдан баштап 9-чу номер болуп, анан Кыргызстандын мыкты футболчу болгом. Жакшы сезон болгон 2012-жылы. 27 гол киргизип, эң мыкты бомбардир болгом да командадачы. Анан бизде Калимула деген бир пакистанец келгенде, пакистандык оюнчу, биз тренери серп болуп, биз жакшы команда болчук анан Анталияда. Мен болсо 9-чу номерди реставрацияга берген футболкамдычы. Реставрация безип, жанагындай зауженный кылсам, аябай эле кичинекей кылып коюшуптур да. Карасам, Калимула келген, чабылчу да, 9-чу номерлерге чабылчу да. Могу кийип көрчү дедим да, кирсем, аябай сонун келди, жакты дейт. Анда кала бер дептир, өзүңкүн бер десе, анкы 7 экен. Түшүндүңүзбү? Ал 7-ни берсе, мага сонун келип калды, 7 жарашып калды да, прям еще мен анда прическам деле сонун болчу, мондай аябай прическа жакын болуп, ошо сүрөттөр бар. Анан ошол 2015-жылы баштап, 2014-жылы. 2014 баштап 7-ни кийип калып, анан карасам ийгиликтер келип атат. Анан гол киргизип, анан Дордойдо капитан болуп, жакшы голдорду киргизип, курама команда Кристинен келип, карасам 7-чи номер бош экен. Жаңы команда болду да, биз 23 жаштабыз, жаш болуп келгенбиз. Мага 7-ни беришкен өздөрү эле.
Дордойдо жетсең бул жерде эле жетип болосуң деп мага ошондо Евгений Саныч деген администратор болчу, Фролов деген. Ошол мага жетини берген. Мына Дордойдо билем сен жетсең, мына жетини кие бер деген да. Анан сборныйда ойноп ошо Кытай менен биринчи оюндар болгон. Ал жерде мени 2 оюн ойногонбуз Кытай менен. Биринчисинде ошол Талант Самсалиев биздин агабыз капитан болуп, экинчи оюнда мен капитан болгом. 7 номерде биринчи жолу алгачкы жолу Кытай менен 2014 жылы капитан болгом. Ошондо деле жакшы оюн көрсөтүп, ошондо эмки жылы мени чет мамлекетке алып кетип калышат, Бахрейнге чакырыпчы. Курама командада 7 номер болуп калдым. Дордойдон 7 башталып ошентип, анан Бахрейнге келип Ситрага деген биринчи команда карасам 7-ни берип отурушпайбы магачы. 7-нчини алдым. Анан символический сборныйга кирдим. Мыкты оюнчу болдум. Мыкты легионер болдум бак. Анан жаңы Аль-Рифа деген командага өттүм. Ал жактан да 7 бош экен берип атпайбы. Көрдүңүзбү? Бул деген 7 номерим, бул мен үчүн жанагындай какой-то момент айтып атпаймынбы, мен вообще номерлерге кызыкпайт элем. Кичинекей кезимден баштапчы мен алайда 11 номер ойнодум. Дордойго келгенде 8 болдум, 9 болдум, курамада 4 болдум. Анан просто переломный моментте 7 болуп калды да. Жанагы Калимула мененчи 9 футболка. Эми судьба ушундай болуп калды, өзү тагдыр болуп калды. Пешенем ушундай болуп калды, что 7ге өзү эле келип калды. Анан ошентип этот уже бренд болуп калды. Менчи 7 болуп калды. Анан бардыгы уже билишет, что 7 болуп. Анан 7ге апам деле айтып калды, мен 7де төрөлүпмүн да, апам деле эстеп, эртең менен 7де төрөлүп, анан мен балам деле 7-сентябрда төрөлгөн. Анан ошондой 7 деле мына бүт нерсем связаны 7 болуп калды, анткени жакшы число экен да. Анан уже Роналдо деп нары бери болуптур, уже просто уже ошентип коюшту көбүчө. Последствия экен. Последствия да, мага деле көңүл бурбайм. Негизи ошон үчүн айтып атпаймынбы, эми жашоо деген ошондой экен. Азыркы учурда да мына Алгада деле 7 номермин. Буга чейин деле Алгада ойногон жакшы ийгиликтерге жетип мындай. Чыныгында 7 сан менен мен футбол эмес, футболдун тышкары жашоосунда деле жакшы ийгиликтер менен байланыштуу окуялар деле бар. Ошон үчүн эми ар бир инсанда ошол өзүнүн жакшы көргөн сандары болуш керек деп ойлойм. Эми анда ийгиликте сизди 7 номер менен буйруса көрөбүз деп ишенебиз. Эми башкасы анан сизге азыр кыскача суроолор бергим келип атат. Кыргызстанда 25 жашка чейин 5 перспективный футболистти атаңызчы Кыргызстандан. 25 жашка чейинби? 25 жашка чейин. Так, биринчи Алимардон Шукуров. Каякта ойнойт? Белоруссияда Ниманда ойнойт. Кече алгачкы жолу Кыргызстандын улуттук курама командасынын капитаны болду. Так, Гүлжигит Алыкулов Кайратта ойнойт, Алматада ойнойт. Так, перспективныйлардан так. 25 жашка чейин дедиңизби? 25 жашка чейин. Адилет Каныбеков, бул азыр жаштар олимпиялык жаштар курама командасында капитан болуп келип жатат. Ал Нефти командасында ойнойт азыркы учурда. Так, 25 жашка Эрнис Батырханов чабуулчубуз бар. Азыр ал Малайзияда ойнойт. Келантан Юнайтедде ойнойт. Так, бешинчиси так. Бешинчиси бар. Бекназ. Галатасарайда ойнойт. Ошол бешөөнү. Азыр ишенебиз. Баарыбыз эле билебиз го дейм бул 5 оюнчунан ким булар курамада да ойнойт. Өзүнүн чабыш ашырсын. Сиз өзү көбүнчө футболисттердин жашоосун музыка менен салыштырмалуу. 5 жакшы көргөн ырыңыз же? Мен күнүм ошо музыка менен башталат да. Бардыгы эле билишет, мен жанагы скриптониттин жанагындай колдоочусумун. Мен биринчи ырды койгон бул «Будьте здоровы» деген. Скриптониттике ошо ыры аябай жагат мындай. Мен биттерге жакынмын да негизи. Скриптонит эле эмес, башкалар деле. Бирок билбейм, мен мына
Казакстанда ошол жанагы музыка 36 деп жаңы лейблды ачылгандан кийин ошол жанагы 104, Трувер, анан Найман ошолорга мен как раз пандемияда болуп калып, мына 2020-жылычы ошол альбом чыкканда 2004 дегенчи. Анын историясын көрүп, анан ошол аябай кызыгып, анан ошол Скриптониттен экөөбүз тең элебиз ал мененчи. Анын деле биографиясын окуп, ал деле чындыгында мына футбол менен салыштырсак, жанагы жантан бери кесип жөнүндө көп сөз атпайбызбы? Ал деле бир Павлодардын бир айылында чоңоюп, ошондой Москвага чейин ошол Apple Music'тен артист года болуп, СНГ боюнча номер 1 рэпер болуп, бул деле өзүнүн жана Apple Music'тен 10 мүнөттүк киносу бар. Ошол жерде жакшы сөзү бар. Вообще этот артист деген бул жанагындай ремесленник деген сөз. Это люди, орусча айтканда, люди, живущими своей работой дегендей да. Канчалык жумушун, кесибин сүйсө, ошолорду ремесленник деп коет экен да, ошонун ою боюнча. Ошон үчүн 5 болгондо ошол биринчиси будьте здоровы. Анан экинчиси бул так азыр жаңы этот ыр чыкты. Тоже казах, Бени ким эле? Каддафи деген сонун рэп чыкты. Бени Ляманта эле ким эле атын унуткам. Так, үчүнчүсү бул мен постоянно койгондордун так бул этот Карагат. Фриман ошо Карагат чыгат. Анан жаман сон бери жакшы көргөн ырым бул Армич деген бул звук деген. Армич бул жана Скриптонит менен тока бирок алар жана слоумо деген ыр кылышты. Бирок экинчисин койсо звук деген бар да. Жаман жагат да ошол. Мен постоянно мына природага жакшы көрөм да, мына природага көп чыгам да. Бир жумада 1-2 жолу чыгам. Ошол музыка менен чыгам да аябай. Звук деген ошол Армичтики. Так, анан 5-чини кимди койсом? 5-чиге так азыр айтам. Total выбор болот. Ким? Total выбор дейм. Total выбор. Так. 5-чиге так. 5-чиге этот иностранный трек. Жанагы ким эле? Балким Трэвис Скотт. Жок, жанагычы. На. Блин, ким эле аты? Карап айта бериңиз. Ошол этот Baby la. FIFA-нын жанагы. Жок. Бул каракол менен ассоциация. Каракол ошо лыжа тепкенде. Baby теппереп. Жанагы ырчы ошол ким эле? Балким ал. Ошону 5-орунга коюш керек. Коюш керек деп эми. Baby теттерет. Бармандар сиздин ушурдаганыңызды утуп комментарийге жазсын. Кайсы бир болду экен деп туруп, балким сиз комментарий коосуз, кайсы бир болду экен. Теттерет. Иностранный трек да, жана Селена Гомес менен айтып кой. Чого? Мен аны ошо эсимде жок экен. Сизге дагы бир суроо бар. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүнбү? Блин, Кыргызстан мен үчүн билбейм кандай. Бир сөз менен айта албайм мен. Апам дайыма урушуп берет, бир сөз менен айтпайсың депчи. Айтыш кыйын да бир сөз мененчи. Эми бир сөз менен любой сөздү айтып койсо болот да, мисалы да. Анан Кыргызстан мен үчүн сүйгөн жерим. Анан эң акыркы суроо, келечек кимдин артына? Келечек кимдин артына? Келечек жакшы суроо экен. Келечек жакшылыкка ишенген адамдарда, мындай
жакшы именно позитивке ишенген адамдарга да. Тот, кто верит. Ошолордун келечеги бар. Азамат Бейке, рахмат биздин подкастка келип биз менен көп маек курганыңызга. Сиз өзү стадиондон эле көрчүк, эми азыр напротив отурасыз, аябай кызыктуу болду. Келиңизге рахмат. Балким дагы сборныйда барып ойноп келгенден кийин дагы келесиз балким. Буюрса. Ошодо дагы жолугабыз буюрса. Сиздерге рахмат, жамаатыңызга рахмат, сиздерге деле ийгилик каалайм. Бар болуңуздар. Көрүшкөнчө Азамат Бейке. Хорошо. Рахмат.